Араван районунун тургуну Исмаилжан Мойдинов турак үйсүз калуу коркунучунда турат. 2020 жалгыз улу Хуршитбекке өз үйүндөгү жерине 4 бөлмөлүү өргө салып берген. Баласы 5 сотук аянттагы турагына документ даярдап жатканын айтып, атасын алдоо жолу менен 17 сотук аянтты толугу менен өткөзүп алганын айтат. Андан бери баласы үй бүлөсү менен аялынын үйүнө кетип калган. Мүлкүнүн документин кайрадан өз намына өткөрүп алуу максатында Исмаилжан мырза райондук сотко кайрылган. Өз баласынын татыксыз мамилесине кабылган ата андан бери какпаган калбаганын айтат. Мына ошо үй туулгандан бери жерде жашайм. Эми ортада şu балам деден нема кылып койду. Ошо үйгө документ кылып алай да кол коюп койдум. Эndi bu документ хаммасын өзү өткүзүп алды. Şimdi кайтарышка суранышка bulmak. Keyin sotga berildi. Aran sotuga berdim. Aran sotu çeçimde menga çıkarıp berdi. Ular oşka berdi. Oştan eneki ular sotda 3-4 marta bardı, biz bardı ular kemeye koyuştu. Ahir eneki çeçimde ularga balaga çıkarıp koydu ötü sotu. O da şimdi bana u yaşını ötüp ketken. Yani az joyim yok. Ayın nasıl bağı çağırıldı. Yani balalarını alıp gitti öşe boyunca. Ketke kemeye koydu. O bana özüyem yok. Sötke bergele yürüptü. Хуршитбектин апасы Равшанай Хажиматова соттук териштирүү мезгилинде үйдү сатуу максатында 3 жасалма документ табылганын айтат. Айрымдарында келининин апасы Санавар Тургунованын аты дагы бар экендигин кошумчалады. Күмөндүү мамлекеттик актыларды кимдин уруксаты менен келини Бахтиярхандын намына өтүп кеткендиги белгисиз. Равшанай айым өз үйлөрүндө өгөйлөнүп ижарачы катарында жашап жатканын айтып келет. Облустук сот экинчи тарап 4 ирет соттук отурумга келбесе дагы чечимди Хуршитбекке чыгарып бергенине наразычылыгын билдирди. Çeçim çıkarttırdı. O çeçim oğlumuz Muhyiddin Hurşit namında çıktı. Ondan burunga Kızıl kitap görgenimizde 500 kelinimizin Bahtiyarxon namında çıktı. 12,5 sotiga Kudamız Sanıbarxon namında çıktı. 2021 yıl sentyabr, oktyabr oylarida Oş oblast sotiga qatnaşdık. Biz 4 yolu bordik. 4 yolu borganimiz bilan o ikinci taraf kelmadi. Sot bize 100% xo'jayinim haqligini bilib turib, o'zi og'zi bilan aytib turdi, lekin oxirgi 3 ta sotda ular kelmagani sababli bizni chetlashtirishdi. Kelishmayapti, ular qachon kelsa sot bo'ladi deyishdi. Lekin bizni aldab turib, Mo'ydin Xurshid nomiga o'sha oblast soti chechim chiqarib berdi. Hozir buni berib qo'ysa, bilmayman Usmon aka qayerga boradi bu baldari, kichkina yosh baldari bor. Ular bilan qayerga boradi deb bilmayman men. Endi bu действительно noto'g'ri bo'lyapti ish, bu to'g'ri emas ish. Ras shunday bo'lsa, ular kelishish kerak edi. O'sha aytganday qilib, bunaqani bersa Xurshidga. Bizda elda to'g'ri qilsanda boshunda rozi bo'lardi. Hozir hech kim rozi emas bundan. Xurshid qilayotgan ishidan. Tim bo'lsa atasi bo'lsa, bu to'g'ri kelmaydigan ish, musulmonchilikka da to'g'ri kelmaydi. Bu qilgan ishi zakonga zamonga ham to'g'ri kelmaydi bu. Исмаилжан мырза мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү бул окуя башталар алдын Актай баракка кол койдуруп кеткендигин билдирген. Үй кандай жол менен баласынын намына өтүп кеткендигин тактоо үчүн райондун кадастр ишканасына кайрылдык. Мамлекеттик мекеменин кызматкерлери Исмаилжан Мойдинов мүлктү белек калтыруу жолу менен Хуршитбекке өткөрүп бергенин аныкташты. Бирок кайсыл мезгилде 3-чү жактагы келини Бахтиярхандын атына жазылып калгандыгы белгисиз. Үй бүлөнүн келини мындан толук 5 күн алдын турак жайды сатып жибергендиги дагы ачыкталды. Так, 26 fevral 2021 жылы Мойдинов Хуршитбек Исмаилович бизге арыз негизинде кайрылат, менин кызыл китебиме 2ге бөлүп бергиле деп. Ошонун негизинде биз кызыл китепти, 17 сотик кызыл китепти 2ге бөлүп атабыз. 1257 квадрат метр башка, 500 квадрат метр башка бөлүп бергенмин, каттоодон өтүп ап кеткен 2 кызыл китепти. Каттоодон өткөндүгүнөн булардын документтин толуктугунун негизинде экөөнүн подарка кылуу келишимине мен заявление алганмын. 28 июль 2017 жылы саат 10:47 өткөндө. Ал 1757 квадрат метр жерди Мойдинов Хуршитбек Исмаилжановичка белекке берүү келишиминин негизинде өткөзүп берген. Эки тараптан келген. Эки тараптан келген, алардын мен паспорттук
жарандык немесин текшерип паспортторун бардыгын эмне максатта өткөзүп атканын мен ушу карып калдым, ушу балама өткөзөм деп өткөзүп. Өз үй бүлөсүн болор болбос мүлк үчүн бушайманга салган учурлар миңдеп саналат. Ал эми карыган кезде көчөдө калган 63 жаштагы Исмаилжан мырза мыйзам талаасында күрөшүүнү акырына чейин улантаарын билдирди. Ал эми баласы Хуршитбек менен байланышканыбызда телефонун өчүрүп гана жөн болду. Өз чындыгын айтуу үчүн биздин каналдын эшиги ачык. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.